Там сельхозды бүтүргөн, Үсөн Сыдыков аксакал менен чогуу окуган, 65-жылдар айыл чарба институтун бүтүрүп, атам өмүр өткүчө ошол агроном башкарма кызматтарда жүрдү. Мен жакшы окуу балам оку деп мен мектепти жакшы окугам, ачык айтканда. Анан мен президент болом, Акаев менден кыйын бекен, Кыргызстанды мен башкарам, Аскар Акаевич менден кыйын бекен, мен президент болом деп ушундай окуп, анан ошол 96-жылы мектепти бүттүм. Баягы наркы берки, контракт, мантракт, тибу дегендер. Анан ошентип, анан тоо апам отуп берген кетип атсак, айылда ошо Эмил деген бир молдокебиз бар. 67-жылкы, бул эми 22-23 жыл мурун болгон окуя. Анан ал чогуу кетип атабыз. Анан тең туштары, достору молдоке, намаз деген 50ден кийин, 40тан кийин окуса деле болот да. Биз деген арак ичебиз, сойкаялдарга барабыз, танса тебебиз, күндө майрам, күндө той, биздиги жыргал деп молдого тийишти. Сен кечке намаз окуйсуң, дон коюп тигүү деп. Анан мен жаш балам, мектеп жаңы бүтүп атканы, окуп кетип атам. Анан ал молда айтты, ачуусу келип айтты. Силер түшүнбөйсүңөр, сүйлөй бересиңер, дин адамды жамандыкка алып барбайт деди да. Ошо сөз куттуу жерде отурам, Алла Таала машалла Курандын жанында Куран кармап отурам. Ошо сөз ушундай Кудай жүрөгүмө салды да, мен жүрөгүмө салды. Эстебес, ар нерсени кыялданбай, эми жаш баласында кыялданасың, падыша болгон келет, бай болгон келет, Шабан Шатмановдо бир каратист чыгып аткан, ошондой каратист болгон келет, милиция болгон келет, ар нерсени кыялданасың. Анан мен ушундай Кудай жүрөгүмө салды, эстебес, ар нерсени кыялданып жүрө бербей, уш сөздү бекем кармагын, эки дүйнөдө толугу менен бактылуу болосуң, болбосо толугу менен кор болосуң дегендей сезим келди да. Ушул сөздөн кийин. Анан мен ойлондум, динене жамандыкка бармак эле, ичпейсиң, чекпейсиң, эл катары жакшы жүрсөң, тамсаласың, адам болосуң. Алкаш болуп жүрсөң, үйдөн жок, же чүйдөн жок, же катын бала чыгадан жок, кор болосуң. Кой, мен намаз окуйм деп катуу ниет кылып, ушу бир эле ооз сөз мага себеп болуп, ушу намаз окуп, Ислам университетке келип окуп, анан мугалим болуп, башкы болуп, Кудайга шүгүр, диндин берекетинен Аллах Таала мага ошол 2 кыз 3 уул берди. Эмираттын принц 160 жыл үйгө чыгарып конок кылды, Кувейттин падышалары конок кылды. Ошол Меккеге 4-5 жолу барып келдик. Алардын ошо чоңдору конок кылып атат. Анан балким динде болбосо кандай болор, Кудай билет, Кудай сактасын.